жаңы үй бүлө кылып кыргызстан мыйзамында жер беришке укуктуу, ошого трансформация кылып участканы берип орнун ошоктуу кылыш керек. Болбосо башка жака чыгыш керек. Же болбосо мына көп кабаттуу үйлөрдү салып тездик менен өткөрүш керек. Ошондой маселелер көп болуп атат. Мына экинчи жагы мына ишкерлик боюнча бизде эң мына Кадамжай району боюнча ишсиздик мындай жолдун бойуга чыккан бизде болуп атат. 100 орунду кидети 200 орунду ишкана куруш керек. Мөмө жемишти өндүрүү завод кичим ишканаларды. Мына Кытайдын заводдорун карап көрүп атат. Мини секторду инвестиция через эмес бизге алып келип даяр аппараты менен алып келип өткөрүш керек болуп атат. Биз карап атабыз азыр. Алдыга ошондой ишкерликти жылыш керек болуп атат. Бизде эмне үчүн дегенде жогорку кеңеште тааныш жок. Пулду алайлы десек, чек ара статуска илешпей калып атабыз. Ана биз баягындай 5% Баткен областка бөлүнгөн пулду барсаңыз силер чек ара статуска. Майта министрлер бардыгы шетен өтүп аткан кызыл линияда сызыгыдан берги чек ара көрүнүп турат. Ошону биз көп жылдан бери кайрылып келе жаткан чек ара маселесине ham кара берсең болбойт. Бала бакча, таза суу маселеси. Ошону бир кара бер досум. Болду. Şu элдин алдында ушундай жакшылыктардын үстүндө жүр. Ар дайым ынтылган мындан калбагын досум. Жашсын, ынтылганың ар дайым Алла колдосын. Жакшылыктар үстүндө жүр. Ийгиликтер. Урматтуу аталар, апалар, эң туура багыттарды айтты. Касым досум. Ушу боюнча мен 1-2 уруксат берсеңиздер жооп берип койсам. Миграция маселеси боюнча мамлекеттик программа кабыл алыныш керек. Бул өтө чоң көйгөй мамлекетте. Аны эми мамлекеттик аткаруу бийлигини депутаттар бардык барган жерде ушул чоң маселе бар деп түрткүлөп деп айтып, миграция багытында чоң бир гос программа кабыл алып, ошонун үстүндө иш алып барылыш керек. Анын үстүнө айтабыз миграция боюнча. Анан баягы өндүрүш боюнча азыр мамлекеттик саясат мындай кетти. Дүйнөдөгү бардык мамлекеттерге биздин мамлекеттин ичинде 300-500гө жакын мини цехтер. Ушул продукцияны келип чыгарсаңар, инвест климатты минимальный кылып биз түзүп беребиз. Bizde taможенный союзда 450 milyon, Kırgızistan'da 7 milyon kalk потребность ушунча бар деп бүт мамлекет бул багытта иш алып барып атат. Дүйнө жүзүгө чыгып, бизге келгиле, оборудованиялар алып келгиле, койгула, бул продукцияны чыгаргыла. Бизде ушунча потребность бар. Ал жактан келип экспортный пошлина, импортный пошлина болуп келгенде кымбатыраак болуп калып атат деп. 300дөн 500гө чейин жаңы мини предприятиялар ачылып атат. Аны баарыңыздар эле байкап турасыздар. Бул багытта мамлекет өзүнүн ишин алып барып атат.